Окуучулар Кулатов Кичи районундагы айланма жолдо Мынтип Саргая маршруттук каттамдарын жарым сааттан 2 саатка чейин күтүшөт. Айрым учурда 1 саат убакыт күтүп, бирок Мынтип унаага батпай калса, кайрадан кийинки маршрутканы күткөнгө аргасыз болушат. Маршрутка батпай калдыңбы? Ооба. Канча күтөсүң эми? Азыр кийинкисине чыгам. Канча убакытта келет? Да, 20 минутта келишим. Просто адам көп да. Тыгылып барып, кайра тыгылып келип. Маршрутканы көйтсө жакшы болмок. Неге? Себеби окуучу өтө көп да. Өтө көп окуучу барышат ал жака. Ошон үчүн. Батпай калышат. Кирге жарым эле калып калышат. Азыр мектептен чыккандан кийин мен не кылып калам да? 1 саат, 1,5 саат маршрутка күтүп калам. Ошо 113 менен Гүлбарды көбүрөөк кылып койсо жакшы эле да. Мынтип түйшөлгөн окуучулардын ата-энелери тиешелүү кызматтан каттамдардын санын көбөйтүп, маселени чечип берүүсүн суранышууда. Окуучулар үчүн окууга барып, мектепке барып келиш үчүн аябай эле өтө эле кыйын болуп атат. Мисалы кээ бирки маршруткалар окуучуларды албай кетип калып атат. Алар эми мына кыш жакындап келатат. Кандай болот? Мына маршруткаларды ошо транспорт немелерди көбөйтсө болот эле да, жакшы болот эле. Мүмкүн окуучуларга бир саар менен 7-3тө кечинде бир автобус берип койсо жакшы болот эле деп мен ошону каалайт элем да, ошо окуучуларга үчүн аябай эле кыйын болуп атат. Күйүүчү майдын кымбаттаганынан улам айрым айдоочулар маршруттук каттамдарга чыкпай калышкан. Буга чейин калаада 800дөн ашуун каттам эл тейлеп келген болсо, азыр алардын 600 гана линияга чыгып жатышат. Жүргүнчүлөрдүн потогу көп болуп атат, окууга барып атат, жумушка чыгып атышат, эми жыйын терим болуп бүтүп элдер көбөйгөн убагы. Ооба, маршруттар буга чейин жетишпей калган себеби бирден бир маршруттар көбү сатып, Россияга ал жака бул жака кетип, маршруттарыбыз азайып кеткени болуп атат. Бүгүнкү күндө 500-650 тегерегинде маршрутка чыгып атат күнүнө. А мурда 800, 750, 850, ошондо 300 маршрутка азайып кетти. Себеби солярканын кымбатташы. Бүгүнкү күндө солярка 51 сом болсо, а мурда 36, 37, 40 сом болгонго чейин ошол убакта маршруткаларыбыз жакшы каттап аткан. Аталган кызмат маселени чечүү үчүн муниципалдык автоунаа жетекчилиги менен келишим түзүп, 2 автобус эртең менен жана кечкисин катташууда. Ошол тыгын болбосун кесепетинен 113 автобусту мына Сымытыга жанагы муниципальный автоишкананын неме жетекчилиги менен сүйлөшүп ошол жака жылдырдык. Бир күндө эртең менен саат 7ден баштап ошол жерден 8:30га чейин каттайт. Тыгын болбой эле чыгып кетишти. Эми кээде тыгын болуп калган себеби мына пробкада туруп калат автобус маршруткаларыбыз. Дегени менен коомчулук тиешелүү кызмат алыстан келген окуучуларга атайын каттам уюштуруп беришсе жакшы болмок дешет. Анткени окуучулар күн кыскарган сайын караңгыда көчөдө калышат. Биздин сунуш болгон ошол окуучуларга өзүнчө бөлөк каттам автобустарды коюп берсе деген, алыстан келген окуучуларга. Эмнеге дегенде окуучулар азыр эми күн кыскарган сайын көчөдө калышат, караңгыда жаңгыз. Алар дагы маршруткалар албайт. Экинчиден ошол кышында дагы суукка чалдыгып калган үчүн ошондой көйгөй болгон болчу да, бирок мэрия ал немени сунушту колдободу. Бирок ошол эгерде окуучуларга бөлөк каттам автобус каттам болсо, эртең менен бир анан түштө алып келип, анан кайтып түштө алып барып, кечинде алып келсе. Ошто күнүнө маршруттук автоунаалардан тышкары 28 троллейбус, 54 автобус шаар ичинде эл ташыйт. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.